Мен Элмурат Кошкороğlu Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинен 2012-жылы бүтүргөнмүн. Ошол эле жылы Анкара университетинин теология факультетине келип, магистратуралык деңгээлде өзүмдүн окуумду окудум, бүтүрдүм. Учурда ушул РЖС университетинин теология факультетинде докторантуралык окуумду улантып атам, диссертация жазып атам. Жакынкы чыгыштагы бир канча өлкөлөрдөгү соңку болуп өткөн окуялар, кризистер бизге dini түшүнүктүн, dini окуунун, ишенимдин дагы кандайдыр бир орток кызыкчылыкка, орток талапка жооп берген таризде, формада болушу керек экендигин үйрөтүп кетти деп ойлойм. Себеби Сирия кризисинде биз муну көрдүк. Кече жакында Оганстанда бийлик алмашканда Талибан бийликке келгенде көрдүк. Негизи эле дин дегенде, dini түшүнүк дегенде адамдын ички дүйнөсү менен гана чектүү калган, анын руханиятына гана кайрылган, ал жердеги тең салмактар менен гана ойногон кандайдыр бир түшүнүктөр, принциптер деп түшүнүлөт эмеспи? Бирок мунун андай эмес экен. Реалдуу жашоодо адамдардын башка адамдар менен болгон алага катышын жөнгө салууда, ага таасир этүүдө дагы эбегейсиз зор ролу бар экенин көрдүк. Андыктан биздин өлкөдө дагы dini маданияттын калыптанышын, өнүгүүсүн шарттоо, ага салым кошуу бардыгыбыздын милдетибиз деп ойлойм. Себеби муну өз башынча эле таштап коюу, өзүнөн өзү өнүгө берет, өзүнөн өзү калыптана берет деп бош коюу канчалык оор натыйжаларга, канчалык оор жоготууларга алып келиши дайым болуп калды. Мен дагы ошол өзүмүн салымым болсун деп ислам илимдүүлөрдүн жана билимдүүлөрдүн дини деген бир китеп жаздым. Бир муктаждыктан улам, кандайдыр бир өзүм муктаждык сезгендиктен жазылды бул китеп. Өзгөчөлүгү dini принциптер. Ислам баштоолу менен бирге бардык диндер үчүн өтүмдүү бул. Dini принциптер, dini окуулар, түшүнүктөр качан гана туура деп эсептелиш керек. Мунун биринчи шарты илимге, билимге, логикага, анан эң негизгиси адамдык абийирге, ички дүйнөбүзгө төп келиши керек. Мына ошондо гана биз кандайдыр бир дин же dini түшүнүктү туура экен деп кабыл алганга биринчи шарт орундалган болот. Негизги максатым ошол туура эмес dini түшүнүктөрдөн улам көптөгөн адамдардын жашоосу жанагындай тозокко айланып кетпесе экен. Туура dini түшүнүк менен бир эле учурда бул дүйнөдө дагы татыктуу жашаса, акыретте дагы татыктуу жашаса деген ниетим менен жаздым. Биздин өлкөдө болгондой эле дүйнөнүн бир топ мусулман өлкөлөрүндө учурдагы dini түшүнүк, учурда калктын калың катмарына сиңип кеткен dini түшүнүк бир топ жаралары бар. Кудайдын атынан, Курандын, исламдын атынан бул ыйык, бул түшүнүккө каршы чыкпа деп сиңип кеткен. Натыйжада адамды мындай бактысыз кылган, бууган, артка тарткан, жашоосун артка тарткан, кыйнаган түшүнүктөр диндин атынан, Кудайдын атынан сиңип кете берген. Мен биздин өлкөдө дагы ушуга окшогон кайсыл жерлер бар. Мисалы биз кайсыл жерлерден туура эмес түшүндүк, кайсыл жерлерин туура эмес түшүнүп, туура эмес сиңирдик. Натыйжада бизге кандай зыяндары келип атат. Ушуларды белгилеп алып, ошол маселелер боюнча бир аз тереңирээк илимий теологиялык анализ жасап түшүндүрүп бердим. Кошумчалай кетчү нерсе, бул китепте толук эле dini маселелер козголгон эмес. Ошол эле биздин таалим, тарбия, илим билимге болгон кызыгуу, саясий сабаттуулукка багытталган дагы маселелер көтөрүлгөн. Бир мааниде бүгүнгө чейинки калыптанып калган dini түшүнүккө көп жери төп келбеген. Башкача айтканда ислам аны эмес, муну айткан. Биз көп учурдан бери балким кылымдар бою туура эмес түшүнүп алган жерлерибиз булар деп айткан, ушундай ойду камтыган китеп болуп атат. Бирок ушул нерсени унутпаш керек. Бир түшүнүк канчалык көпчүлүк тарабынан кабыл алынса, алар тарабынан жакталса, бул ал туура акыйкат деген мааниге келбейт. Логика илиминде дагы ушундай. Мен 30 жашынан эмел өттүм, балким өзүмдүн китебим, эмгегим жөнүндө мындай сүйлөм айтып атканым курч сезилиши мүмкүн, бирок мен антип ойлобойм. Муну убакыт көргөзөт буюрса.